Керемет учур. Булбул сайрап бактагы, бүчүр байлап шактагы, кытыгылап сезимди, күлөт тура жаздагы. Түркүн гүл ачып, асман ачык, күн ачык, сур булуттар кечээки кетишиптир кырашып. Көгөн учуп дыңылдап, чегирткелер чырылдап, айтор баары жайдары өз тилинде ырырдап. Гүл тагылып жакама, жазды окшотуп апама, берекелүү табышкер, күз окшош дейм атама. Эмне үчүн жаз мезгилин керемет учур дейбиз? Жаз мезгилин керемет учур деп айтышыбыздын бир нече себеби бар. Табияттын жанданышы, кыштын узун суугу аяктап, кар ээрип, айлана жашылданып, гүлдөр ачылат. Дарактар бүчүр байлап, жалбырак чыгарат. Жылуулуктун кайтып келиши, күн узарып, аба ырайы жылыйт. Жумшак күн нуру адамдын маанайын көтөрүп, энергия тартуулайт. Жаны балдардын жанданышы, көп жаны балдар уйкудан ойгонуп, кайрадан активдүү боло баштайт. Келген куштар кайтып келип, сайрашып, айлана кооз үндөргө толот. Жаңы башталыштар. Көпчүлүк жазды жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн, өзгөрүүлөрдүн жана жаңылануунун символу катары көрүшөт. Дыйкандар үчүн жаз жаңы түшүмдүн башаты. Жазгы майрамдар. Норуз жана башка майрамдар жаз мезгилинде белгиленет. Бул майрамдар элди бириктирип, кубаныч тартуулайт. Жаз жаратылыштын жанданышын, жылуулукту жана жаңы башталыштарды алып келген өзгөчө керемет учур. Силер жашаган жакта кандай жаныбарлар, курт-кумурскалар, канаттуулар, өсүмдүктөр бар? Аттарын атап, алар тууралуу билгениңерди айтып бергиле. Эмне үчүн жазды апама, күздү атама окшотом дейт? Силер кандай ойлойсуңар? Өзүңөрчө ой бөлүшкүлө.